Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим. Каралта жаштар комитетинин атынан жана өзүм атыман ушу Каралтада болгон маселеге көңүл бурганыбызды суранабыз. Анткени Каралта шаарында 3-4 сауна бар экен. А жерде проституция аябай өнүгүп атыптыр. Ошого жаштар жол бербейбиз деп чогулуп жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев сиздерге кайрылат элек, министр МВДга да кайрылабыз. Ушуга кандайдыр бир чара көрүп бериңиздер деп. Биздин эмнеге чыктык, анткени биздин эртеңки күнкү карындаштарыбыз, кыздарыбызды ушундай жолго барбасын деп чыгып атабыз. Анан Каралта жаштарынын шаарынын атынан жаштардан да бир эки сөз сүйлөп койгула жаштар. Ассаламу алейкум Каралтанын жигиттери. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби мына жаштар чогулдук, бириктик. Каралтада 3-4 сауна бар. Бийлик өкүлдөрү чара көрбөй атат. Алар көрбөсө биз унчукпай турбайбыз, биз чара көрөбүз. Бүгүнкү күндө чогулганыбыздын себеби ошол. Сауналар жабылсын, сойкулук токтолсун, зына иштерин токтотолу, жаман канча иш болот ошонун баарын токтотолу. Даниил, тоже добавишь пару слов? Уважаемый Камчыбек Ташиев и Садыр Нуркожоевич, разберитесь, пожалуйста, с этой ситуацией. Закройте эти сауны. Город Карабалта не должен быть, не должно быть проституции. Сауналар! Сауналар! Сауналар!